маселелери, негизги тирөөчтөрү деген эле маселе. Ушул азыркы айткан нерселер, мисалы дараттын парыздарын айтайлы, жүздү жуу, колду чыканакка чейин кошуп жуу, башка маск тартуу жана эки бутту кызыл ашка чейин жуу. Ушул төртөө болгон болсо, демек дарат эсептелет. Ушул төртөө болгон болсо дарат эсептелет. Эгерде кандайдыр бир шарт болбой калып, колду жууп, оозду жууп, мурунга суу алып чайкаганга шарттар болбой кала турган болсо, ушул төртөө эле аткарылган болсо, демек дарат жетиштүү болуп эсептелет. Ошону менен намаз окуса дурус болот дегени. Эгерде жүз жуулбай кала турган болсо, же бут жуулбай кала турган болсо, демек парыз маселе жок болуп атат. Ушул төртөө мындайча айтканда ошол сөрүнүн жанагы төрт бут сыяктуу элестетишибиз керек да. Намаз болбой калат. Ошентип эмне дараттын парыздары бул биринчи жүздү жууш керек. Жүздү жууганда дагы жүздүн кайсыл жерден баштап кайсыл жерге чейин жууш керек, ошолор тууралуу кенен айтып берет. Алымдарыбыз айтат, жүздү жууганда могу чач чыккан жерден баштап өйдө тараптан асты могу ийектин астына чейин кошуп жууш керек. Ал эми эки тарап болсо, эки кулактын жумшагына чейин сөзсүз түрдө жуулуш керек. Ушул жүз болуп эсептелет. Жүз дегенде ваджх деп коет араб тилинде. Жүздөшкөнсүң го. Эгерде жүздөшкөндө көрүнгөн нерсе, ошол бардык эмне жүз болуп эсептелет. Ошол жүздү бетти жууш керек жана ва гуслул ядайни ма'ал мирфакайн. Эки чыканакты кошуп колдорду жууш керек. Азыр биз көңүл бурсаңыздар, биз айтып атабыз эмне дедик? Дараттын эмне парыздары гана дедик. Азыр бир аздан кийин сүннөттөр кайсылар, мустахабтар кайсылар, аларды да кенен айтат. Бул ошол жанагы төрт түркүгүн гана айтып жаткан кербез учурда. Экинчиси, урматтуу бир туугандар, эмне ва гуслул ядайни ма'ал мирфакайн, эки колду чыканактарды кошуп жууш керек. Ушуну уруксат берсеңиздер, мен көрсөтүп берейин. Чыканактарды кошуп жууш керек дегенде, мына чыканактар сөзсүз түрдө мына бүгүлгөн томук бар го, ушул чыканакка кирет. Ушул томуктар эгерде мына бүгүлгөн жер, ушул жер жуулбай калган болсо, бул дарат өтпөй калат дегени да. Сөзсүз түрдө ушуну кошуп, бир аз могул жакка чейин өткөрүш керек. Могул жаккачы, булчуңдар тарапка чейин өтүш керек деген маселе. Ошондо гана эмне дараттын парзы толуп болот. Андан кийинки биринчи жүздү жууш керек дедик, экинчиси колду чыканактарды кошуп жууш керек дедик, үчүнчүсү ва масху рубу'ир рас. Жана баштын төрттөн бир бөлүгүнө масх тартуу ошол парз болуп эсептелет. Масх тартканда биз кантип тартабыз? Кадимкидей моундай кылып, алдан аркага кылып тартабыз. Бул толук башты бардыгын камтып масх кылуу, бул сүннөт болуп эсептелет. Ал эми парзы ушул баштын төрттөн бир бөлүгү, мына бир шапалак деп коелу. Ушул өлчөмдө эгерде мындай кылып бир тийгизип койсоңуз, ошол эмне парзы өттү деген маселе. Андан кийин ва гуслур риджлайни ма'ал кa'байн. Андан кийинки маселе, акыркы төртүнчү парзы бул эки бутту, кызыл ашыктарды, томуктарды кошуп, өйдөрөккө чейин чыгарып жууш, ошол дараттын парыздары болуп эсептелет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде айтат: кимде ким даратыны алса, даратын алганда дагы толук шарттарын, сүннөттөрүнү, жуа турган мүчөлөрдү толук кылып жууп, эгерде ошентип намаз окуй турган болсо, дайым ошентип дарат алып жүргөн болсо, кыямат күнүндө аттын кашкасындай болуп, ошол эмне нур болуп чыгып турат деп айткан пайгамбарыбыздын осуяты бар. Парыздары дегенди түшүндүк. Андан кийин урматтуу бир туугандар, дараттын сүннөттөрү ва сунануху гуслул ядайни ила русгойни саласан qabla idkhalihima fil ina'i liman istayqadha min nawmi. Эми дараттын сүннөттөрү кайсылар дей турган болсок, биринчи четинен акырындан баштап атат. Биринчи эки колду жууш керек дейт. Биз ажатканага барабыз, ажатканага, даратканага баргандан кийин эмне сөзсүз түрдө колдор булганат. Ошол чыгып келгенден кийин биринчи эмне колду жууш керек дейт. Ушул эмне сүннөт болуп эсептелет. Демек, урматтуу бир туугандар, туура парзды эле аткарып койсок деле намазыбыз дурус боло берет. Бирок сүннөттү аткарууда кандай Кудай Тааланын
көрсөтүп койгон пайгамбарыбыздын ушундай бизге көрсөтүп койгон сүннөттөрү, жолдору өтө чоң биз үчүн дүйнөбүй жана ахиреттик эмине биз үчүн пайдалар бар пайгамбарыбыздын сүннөтүн карманууда.